Мыйзамсыз тапкан кирешесин жашырып жүргөн жарандар байлыгын ыктыярдуу ачыктагысы келсе, мамлекеттик нотариуска кайрылышы шарт. Декларанттан алынган маалымат сыр бойдон сакталат. Бул процедураны өткөн жарандын мүлкү 70 миллион сомго чейин болсо, декларация бланкынын наркын жана нотариалдык иш-аракеттер үчүн гана мамлекеттик алымдар төлөнөт. Ал сумма 200 гана сомду түзөт. Эгер 70 миллиондон ашык болсо, анда эки варианты бар. Бул биринчиси, ошол мисалы мен 100 миллионго легалдаштырсам, бир нече үйүмдү, каражаттар, чет мамлекетте банкта турган счетто акча каражаттарды легалдаштырып, толук бардыгы 100 миллион болсо, мен ошол 100 миллиондун 1%-ын миллион сомду бюджетке төлөп, ошондон тышкары эч бир төлөмдөрдү төлөбөйм. Мисалы жана салык жагынан 10% да, 10% андайларды төлөбөйм. Экономисттердин айтымында, мамлекеттик кызматкерби же бизнесменби, аларга катталган каражат, байлыктар декларацияда көрсөтүлүшү керек. Бул учурда салыктар төлөнүп, казынага акча түшүп турат. Эксперттер декларация жашыруун баюуга, кирешелерди мыйзамсыз топтоого жол бербесин белгилешет. Расмий түрүндө эле жана биздин 1-2 жыл мурун премьер-министр айтып аткандай эле 30%га чейин бул деген көмүскө экономикада жүргөн бүт жанакы экономикасы көмүскөдө жүргөн абал. Анан эми жанакындай эл аралык ар кандай институттар алар деген 60%га чейин деп атат, ушул экономикабыздын көмүскө болуп жүргөндөр. Анан эми карап көргүлө, ошонун бардыгы бул деген ошол 4 миллиард долларга чейин ушул көмүскөдө жүргөн ушундай экономика жүрөт да. Анан эгерде ошонун баарын азыр ачыкка, эми баарын болбосо дагы бирок көпчүлүк ушундай бөлүгүн эгерде ачыкка чыгарсак, бул аябай жакшы көрүнүш болот. Эгерде декларанттын наркынын суммасы 70 миллион сомдон ашып кетсе, жаран чыгымдарды төлөйт, же болбосо баалуу кагаздарды сатып алуу менен акча каражаттарынын пайызын алып турат. Мисалы 100 миллиондун 10%-ына мен мамлекеттик баалуу кагазын сатып алыш керекмин. Мындай айтканда 10 миллион сомго мисалы мамлекеттик баалуу кагазды сатып алам. Мөөнөтү 7 жыл. Жыл сайын 5%-дык кирешесин алам. Мындай айтканда, мен 10 миллионду берип, 7 жылдан кийин ошол 10 миллионумду алам. Андан тышкары дагы жылдын жана 5%-дан кирешесин дагы алсам болот. Документ көмүскө мүлктүн жана кирешенин бир бөлүгүн мыйзамдуу жүгүртүүгө мүмкүндүк берет, экономикалык активдүүлүктүн өсүшүнө жол ачат. Эксперттердин белгилешинче, ал үчүн жарандарга мамлекет декларациялоо процессинде кол тийбестик кепилдик саясатын комплекстүү жүргүзүү зарыл. Бир жагынан керек нерсе, баягы үлгү катары керек нерсе, а экинчи жагынан ошол тарапта мамлекет, өкмөт анда ошондой саясат жүргүзүш керек да. Предпринимательдер байып кеткендер убагында приватизациянын негизинде көп байып кетти да, анан ошолор эми ошону баягы мыйзамды сактоо боюнча, аткаруу боюнча эми мамлекет, өкмөт өзүнүн мындай максатын мындан арда алып барат, ушундай ишти дегенди көрсөтө билиш керек да. Ыктыярдуу декларациялоо мөөнөтү 2021 жылдын 1 январынан тартып 2020 жылдын 31 декабрын кошо алган мезгил эсептелет. Жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациялоо мыйзамына президент милдетин аткаруучу Талант Мамытов 9 декабрда кол койгон. Анара Мамбеткадырова, Бекжан Ырыспай уулу, ЛТР Бишкек.